Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım. Allah Taala bergen amanatlar öte köp da. Kudayдын bergen, bendege bergen amanatlardan birisi. Bu den soğuluk. Den soğuluk da öte çoğ nimet. Peygamber Aleyhisselam özünün bir hadisinde "Men asbaha minkum aminen fi sirbihi ve muafiyen fi bedenihi ve indehu quta yevmihi fekeenneme hizet lehu dünya bi hazafiriha." Men asbaha minkum kimde kim ertemenen uykuda uydan tursa aminen fi sirbihi. Uyunda amançılık bolsa deydi. Uyunda mekeninde, ayılında tınçlık bolsa. Ve muafiyen fi bedenihi den soğuluğu çın bolsa. Ve indehu quta yevmihi al adamın bir günlük azık ovqatı bolsa. Bir günge жетişli azık ovqatı bolsa fekeenneme hizet lehu dünya bi hazafiriha al adamga bardıq dünya baktılılığı tartılılığı aptır deydi. Ne eken? Oşoğa aytат da bizde birinci baylık den soğuluk dep koyduk. Oşo den soğuluktu Araplarda bir aytат. As-sihhatu tajun la yaraha illa al-marid. Den soğuluk bul adamın başında her bir adamın başında tac eken de. Al tacdı oğurgan adam körelеткен. Den soğuluğu bar adam özünün başındagı altın tacın köre albayt eken. Kim köret eken? Oşoğa men sizlerge azыр aytıp bereyин деген nerse. İlimliler, okumuşlular, medikler izilde bizde dünyadaki en ulu жетишкен 10 тауып дарыгерди. Канча тауып экен? Биринчи бул экен кыраатул Кур'ан. Kur'an oku. Biz kede qarang balаны төрөлгөндөн баштап, баланы эмнесиге ден соолугуна карайбыз. Акылын өнү өстүрөлү деп садикке беребиз, мектепке беребиз, университетке беребиз, турабы? Тамак ашын беребиз, ден соолугу чың болсун деп. Кеде биз денеге көңүл бурабыз, акылына көңүл бурабыз. Бирок тилекке каршы рух азыгына көңүл бурбай коет экенбиз. Рух бур ала би зикриллахи татмаиннул кулуб, көңүл бургула. Алланын зикри менен жүрөк эс алат. Бул эмне үчүн жүрөк оорулар, кысылгандар, кээ психоват эткендер, өзүнчө стресс болгондор көп. Алланын зикирден алыс болуп калдык. Зикир деген субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах, Аллахумма салли аля Мухаммад Кур'ан окугандык. Дарыгерлердин эң биринчиси экен. Көп Кур'ан окуу, көп зикир кылуу. Аллага көп таянуу. Жараткан Аллах Таала Кур'анды "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаун ва рахматул лил муъминин" Кур'ан имандуулар үчүн шифа үчүн түшүрдүк дейт. "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаун ва рахматул лил муъминин" Кур'анды имандууларга шифа үчүн түшүрдүк, жана рахмат үчүн түшүрдүк. Кур'ан экен. Бул не экен? Рухтун азыгы. Экинчи андан кийин дагы айта турган маселе ашиаты шамс. Куда бүгүн күн жок, бирок күндүн нуру. Күндө да балдарыбызда күнгө алып чыгуу, күндүн астында туруу, бул күндө эсептелүү убакта. Албетте күндүн нуру инсанга өтө пайдалуу, күндө жүрүү. Андан касрат ушур билме көп суу ичишибиз керек экен. Инсандын денеси көп сууга муктаж, көп суу ичиш керек. Тилекке каршы биз эт менен, камыр менен, нан менен толтура беребиз. Экинчи дарыгер не экен? Биринчиси Кур'ан, экинчиси не экен? Күн, үчүнчүсү көп суу ичүү. Төртүнчүсү кээ бирлер, мен 3 саат уктасам болот дейт. Телевизор көрүп, башка көрүп адам жетиштүү эс алыш керек. Жараткан Аллах Таала "Важаална лайла либасан", важаална кечени биз силерге бир төшөк катары, кийим катары кылдык. Кечеде эс алыш керек. Кече эс алуу деген сөз жакшы уйку болуш керек. Алда адамдын ден соолугу. Андан кийин ал-хава таза дем алуу, таза абада. Ошолордун дагы бириси, бул нечинчиси болду? Бешинчиси ал-машию, жок дегенде жарым саат күнүгө басуу. Жок дегенде күнүгө жарым саат жөө жүрүү. Андан кийин тамакты өтө эме менен жеш. Өз өлчөм менен, тартип менен, витаминдүү. Тилекке каршы биз барды ортабыз, эт дагы эт. Пайгамбар алейхиссалам биз ушундай коомбуз, ач калмайынча жебейбиз. Жесек да, жеске мажбур болсок, ашказанды 3кө бөлөбүз дейт эле. Бир бөлүгүн тамакка, бир бөлүгүн абага, бир бөлүгүн сууга калтырабыз. Ошондуктан биз оорубайбыз. Бүгүн медиктер да бардык оорудун борбору ашказандан башталат. Ошондуктан тамакты тең салмактуу жана таза, табигый тамактарды, органикалык тамактарды жегендик. Андан кийин ошондой эле дагы дарыгерлерден эң негизгиси бал. Пайгамбар алейхиссаламдын Кур'ан-ы Каримде айтылган "Фихи шифаун лин-нас", бул асалда инсандарга шифа бар дейт. Буны да бирок чеги менен да биз кеде отурганда бир отуруп алып бир чыны асалды койсок баары нан менен жеп коебуз да. Анына өлчөм менен жегенде балдын өтө чоң эмеси бар. Ошондой эле хаббат сауда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кара зире, сейдана. Бул
бардық ооруларга шифа боло турган нерсе, эң негизги ооруларга дагы шифа болгон 10-чысы ал-кана ва риза. Алланын бергенине разы болуу. Тагдырдын жакшылыгына, жамандыгына, өткөнгө өкүнбө, келечекке кайгырба. Эмне болсо каддаралла ма шафаат. Кудайдын тагдыры деген ушул болду. Аллах Тааланын берген тагдырына карама каршы чыкпагандык негизги дару. Эмне үчүн бүгүн разы эмес? Канеттүүлүк жок. Бардыгыбыз элеме? Ошондуктан ушул нерселерге да көңүл бура турган болсок, бул эң негизги бүгүн дүйнөдөгү алымдардын изилдеп ушул келген эмеси эң жакшы дарылануудун дарыгерлер, табыптар дей турган болсок 10 түрдүү болот экен. Аллах Таала бардык ооруларга шифа берсин. Элибизди, жерибизди, бизди угуп жаткан бир туугандарды Аллах Таала ар түрдүү оорулардан алыс кылган болсун. Аман болуңуздар, Улан Таала.